Жалал-Абад мамлекеттик университетинин педагогика коллежинде улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу Кыргыз АСРнин 100 жылдыгына карата ачык сабак уюштурулду. Иш-чара Каарынын кебин капкасал аталышында өтүп, айланууда пайда болгон имарат боз үй темасына арналды. Ачык сабакты коллеждин улук окутуучусу, көп жылдык тажрыйбасы бар Жеңишбек Кубаков өткөрдү. Сабактын жүрүшүндө боз үйдүн түзүлүшү, анын айлана формасына байланышкан геометриялык өзгөчөлүктөрү жана математикалык эсептөөлөр аркылуу курулуштагы мыйзам ченемдүүлүктөрү кеңири баяндалды. Кыргыздын 100 өзгөчөлүгү, анын ичинде Манастын 12 өзгөчөлүгүн мен китептерде жазып турам. Бирок буга беришсем биздин студенттер мунулар боюнча бардыгы билишет да. Себеби алардын колунда бүгүнкү өткөн 11 класстар боюнча айланып теориялык даяр материалдар бар. Мен декенден баягыдан бар жаралуудан баштаган жокмун да. Жаралуудан келип акыры туруп барбыр бир жашоо үчүн имарат керек болуп калган да. Ошо имараттын эң башкысы үңкүрлөрдөн баштап жана кыргыздарда ачыктын 12 түрүн көрсөтүп, анан кийин акырындап кетип боз үйгө келип токтодук. Сабакка биринчи курстун студенттери катышып, улуттук баалуулуктар менен дагы илимдин айкалышы өзгөчө кызыгуу жаратты. Мындай ачык сабактар билим берүүнүн сапатын жогорулатууга, жаштарды кызыктырууга мүмкүнчүлүк экенине токтолду. Ачык сабактар негизинен эле көптөн болуп турат. Ачык сабактардын негизи артыкчылыктары студенттердин коомдун кругозорлорун өстүрүшөт. Ананда көптөгөн маалыматтарды билип алышат да, билбеген. Бүгүнкү ачык сабак негизи жогорку эле деңгээлде өттү. Бул агайыбыз бир эле математика сабагынан эмес, жана башка тараптардан дагы көптөгөн маалыматтарды берип турат. Обычный сабактарда бизде жалгыздан жооп берип, өзүбүздүн гана ой жүгүртүүлөрдү айтсак, топ менен иштегенде бири-бирибиз менен кеңешип, чогуу талкуу кылып, анан жооп беребиз. Бул жолу сабакка окутуучу, студенттерден сырткары ата-энелер да тартылган. Алар үчүн балдарынын кандай билим алып жатканы, сабакка болгон кызыгуусун байкап олтуруу жагымдуу болду. Ата-энелерди сабакка ушундай ачык сааттарга чакырып турган жакшы болгудай. Балдарыбыздын, кыздарыбыздын кандай окуп атканын, кандай жетишип атканын, кандай катышып атканын баардыгын биз көрүп турсак, бул жакшы нерсе болгудай экен. Улуттук баалуулуктарды математикага байланыштырып өткөрүлгөн сабакта көптөгөн өзгөчөлүктөр, атайын көргөзмө куралдар камтылган. Ачык сабактын соңунда катышкан окутуучулар өз сунуш пикирлерин билдирип, сабактын мазмуну, усулдук даярдыгын жогору баалашты. Алар мындай форматтагы сабактар студенттердин чыгармачыл жана аналитикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө чоң салым кошоорун белгилешти. Накта деген, нукра деген маанада келет.